Бүгүнкү жыйынга келген Дүйшөнбек Зилалиев бир күн ооруп жумушка келбей калса, имиш кептер тарап кеткенине нааразы болуп, отставкага кетти деген маалыматты төгүнгө чыгарды. Эске салсак, өткөн жолку жыйында 10дон ашуун өкмөт мүчөлөрү келбей коюп, ага комиссия мүчөлөрү тарабынан катуу сын айтылган. Геология жана минералдык ресурстар агенттигинин директору Дүйшөнбек Зилалиев болсо, ден соолугуна байланыштуу келбей калганы маалымдалган эле. В отставку я не подавал, все нормально. Жыйын башталары менен эле Кыргыз Алтын ишканасынын дарегине сын мөндүрдөй жаады. Мамлекеттик компания документтерин толук тапшырган эмес. Барактарга номер коюлбаганы, маалыматтардын башаламандыгынан түшүнүүгө мүмкүн эмес дейт секретариаттын өкүлдөрү. Ошондой эле документтерди толуктап аудит өткөрүүгө деп кошумча 2 ай мөөнөт берүүнү өтүнгөнү да комиссия мүчөлөрүнүн суроосун жаратты. Себеби сынактын шарттары буга жол бербейт. Биз сураганбыз, жерди маселеси чечиле элек. Жерди маселеси чечип берилет. Эң требование ошол болчу. Эмегерде ушу маселени эгер кырына кое турган болсоңор, кырына ушу комиссия, урматтуу комиссия, ушу кыргыз элин, кыргыз эмесин сыйлабай туруп, кырына кое турган болсоң, биз анда эмени, ошо катыбызды отзыв айтып коебуз. Андай маселе жок. Сиз да маселени кыр менен койдуңуз, мен сизге кыр менен жооп берейин. Кыргыз элин сыйлап, мыйзамды сыйлап, бүгүн чечебиз. Кыргыз Алтын ишканасы сынакка англиялык Unity Gold Mining компаниясы менен бирге катышып жатканы да көп суроолорду жаратты. Там по Кыргыз Алтыну программа на самом деле очень разбросанная. Кыргыз Алтын ишканасынын программасы чаржайт экен. Бердиктүү каржылык моделге салынган эмес. Ошондуктан түшүнүүгө оор болуп жатат. Салыкты кандай төлөйсүңөр? Өлкө канча дивиденд алат? Ошондой эле англиялык компания менен кандайча кызматташып, кирешени кантип бөлүшөсүңөр? 50-50 деп. Экинчи бутта жазылган. Лицензияны Кыргыз Алтынга алып беребиз деп. Бүт чыгашан баарын алып беребиз деп. Эна жана налогтор өткөнчө төлөөлө келип атабыз Кыргыз Алтын. Дагы төлөйбүз. Бирок Кыргыз Алтындын салыктарды төлөп жатабыз деген сөзү ишеним жаратпайт. Бул мекеменин макмал алтын кенин иштетүү боюнча 5 миллион сомдук каражаты жетишсиз деп табылган. Ошондой эле бул кенге тиешелүү 38 миллион сомго бааланган курулуш аягына чыкпай турат. Мындан улам адистер Кыргыз Алтынга ички аудитти жөндөп алгыла деп кеңеш беришүүдө. Ошондой эле акционерлер менен да жер үй кенин иштетүү боюнча маселе жетиштүү талкууланбаганын Кыргыз Алтындын өкүлү өзү моюнга алды. Мен Кыргыз Алтындын переживать эткенине бир жерим бар да, сырдын акционер менен кантип чечилди бул маселе? Барганбыз, барсам, кайдыгерлик мамиле кылып койду. Потому что бүгүнкү күндө төрагасы жок. Силер частный компаниясыңар өзүңөр чечиле деп койду. Комиссия мүчөлөрүн жана жергиликтүү тургундарды экологиялык маселелер да тынчсыздандырат. Аалы төр өзөнүнүн 3500 метринде уу калдыктарын сактоочу жай курулган. Өз мезгилинде жергиликтүү тургундардын каршы болгонуна карабай, ошол кездеги бийлик күчтөп уруксаат берип койгон. Бирок 14 депутаттын каршы колу топтолуп турат. Жергиликтүү элди кооптондурган жагдай жаратылыш кырсыгы боло турган болсо, талас суусу катуу жабыркашы ыктымал. Даже там визуально видно. Ал жака барсаңыздар, фабриканын бир учу Талас дарыясынан болгону 10 метр алыстыкта жайгашкан. Ал жайда селдер көп болот. Таштар, ылайлар агып турат. Жаратылыш менен тамашалашууга болбойт. Эгер кандайдыр бир жаратылыш кырсыгы боло турган болсо, цианиттин бир эле тамчысы Талас дарыясына түшсө, анын кесепети оор болуп калат. Талаш маселелер айтылганы менен комиссия мүчөлөрү добуш берүүнү кийинкиге калтырышты. Сынактын кийинки этабына кайсы компания өтөрү 4 май күнү чечиле турган болду. Мээрим Ташыбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.